Жоголгондордун жан сыры повестин окуган Бишкек музыкалык педагогикалык институтунун студенттери Союз тарагандан кийинки Советтик элдин башынан өткөргөн оор мезгилде китептин автору, якут жазуучусу Нина Дяшковская менен жолугушуу кечесинде сахналаштырып көрсөтүштү. Аларга мээримиңди, тарбияңды берсеңчи, ана карачы, Тимка менен Аяна сенден сууп кете турган болду го. Ынтызарлык менен аткарган ролдорго таасирленген коноктор көзүнө жаш албай койгон жок. Автордун китебин кыргыз тилине педагог илимдеринин доктору Кыялбек Акматов казак тилинен которгон. Көтөргөн жүгү абдан чоң экендиги мени ушул китепти которууга мындай түрткү берди. Анткени бул алыскы Саха, Якутия өлкөсүндөгү эки баласы менен тагдыр айдап 90-жылдарда ушул Союз тарап жаткан мезгилде Өзбекстандын аймагына келип калган бир эненин тагдыры. Мына ошол жерде Өзбекстандын ичинде болуп өткөн окуя болсо дагы, бирок ошол мезгилдеги жалпы Кыргызстан, Казакстан жөнүндө сөз болот ошол жерде. Анан адамдардын тагдырлардын чиеленишкен тагдырлардын кагылышы, адеп ахлак, адамдардагы сүйүү, мээрим, кара мүртөздүк, анан ошол эле мезгилде бул мындай реалдуу прототиби бар турмуштагы каармандардын негизинде жазылган чыгарма экен. Ошол жерде кыйынчылык көрүп эки баласы менен келип Якутияга кете албай документтерин жоготуп, акыры ошол жерде кайтыш болот. Балдарын бирок чоңойтуп таштабай, эч качан көчөдө калтырбай, кыйынчылыктар менен. Бирок ошол эки бала азыр Якутиядагы менмин деген чоң компаниялардын директорлору экен. СССР тарап анын тутумундагы ар бир өлкө эгемендик алып, мурдагы бир өлкөнүн жарандары аталган элдин мамлекеттик чек арасынан эми документсиз эч ким өтө албай калган учурга туш болгон каармандын тийиштүү тагдыры тууралуу жазылган Нина Дяшковскаянын Жоголгондордун жан сыры повестин орус тилинен казак тилине Казакстан жазуучулар союзунун мүчөсү Саят Камшыгыри которгон. 2023-жылы аудардым. Биз Мария Решетникова деген акынмен түркі халыктарынын фестивалына катысып Хиуадагы, сол Хиуадан Ташкентке ұшақпен ұшып келе жатқанда сұрадық, қатар отырып қалғандықтан. Саха Республикасында қандай кітаптар оқылған, қандай кітаптар жақсы оқылуда. Сөйтіп сөйлескен барысында ол бірден айтты, бізде Нина Дьячковская деген жазушының Жоғалғандардың жан сыры деген исповедь исчезнувших деген кітап өте жақсы оқылуда деді. Сөйтіп мен Саха Республикасына сол жылы бардым, қар фестиваліне қатыстым. Сол кезде кітапты Аяр баспасына барып алдым. Сол кітапты Шереметьево әуежайында Мәскеуде оқып, бірден шешім шығардым. Бұл кітап өте ұнады, маған өте жаныма жақты. Осы кітапты біз қазақ оқырмандарына аударуымыз керек деп шешіп, авторға хабарласып, кітапты аударып шыққан жайымыз бар. Автордун айтымында чыныгы турмушта болгон бир үй бүлөнүн таржымалы аркылуу чагылдырылган сюжеттерден улам китеп окурмандар тарабынан жакшы кабыл алынган. Бұл кітаптың көп тілдерге аударылу себебі бұл шынайы оқиғаға негізделген. Жалғыз әйелдің екі баласын сүйретіп жүріп, қалай өмірдің сындарына сынбай, алдыға талпынуға үйрететін кітап. Бізде өмірде құлайымыз, орнымыздан тұрған кезде шаңымызды қағып қайтадан жүгіріп кетуге үйрететін мотивацияға толы кітап. Бұл кітапты отбасы болып, семья болып оқитын кітапқа жатқызам. Себебі балалар да оқып жатыр, ата-аналар да оқып жатыр. Қазіргі трендтегі кітаптардың біреуіне айналды. Китеп өлкөлөрдү, улуттарды байланыштырса, адабият адамдын жашоосунда адеп ахлактык, турмуштук сабактарды берет эмеспи? Бул жолугушуу да элдердин чыгармачылык байланышы болду. Союз жоюлгандан кийин баягы кароосуз калып кеткен тагдырлар көп болду да. Булар демек ошол Союз тарап кетти, өлкөсүнө чыга албай калды, документи жоголду. Ушул сыяктуу тагдырлар абдан көп болушу мүмкүн да. Ошонун ичинен бир үй бүлөнүн тагдырын бул жазуучу алып чыгып атат. Демек мунун табылгасы ошондо да. Кыргыз тилине которулган китепти жаштарды эне тилинде китеп окууга көнүктүрүү максатында Музыкалык педагогикалык институттун директору Уланбек Мамбетакунов алып келип, жамаатына, студенттерге тараткан. Студенттер аябай кызык болгон үчүн кээ бири 2 күндө, кээ бири 2 саатта эле окуп калды. Анан биздин кыргыз тилчи мугалимдерибиз ушунун алдынан кичине бир театралдык көрсөтмө коюп койбойлу деген сунуш келди да, отуруп алып. Чындап эле ошондой кылайлы деп анан Уланбек Эсенбековичке оюбузду билдирсек, аябай жакшы болот. Анан ушинтип эле отуруп, эми кыргызча болуп калат экен да, кыргызча болсо деле
маанисин түшүнөт деп анан автордун сөзүн орусча кылайлы, калганын кыргызча кылайлы деп. Анан биз таланттуу студенттерибиз көп да бизде. Башталыш класстын мугалимдери, жанакы башталыш класстар мугалимдери бөлүмүндө окуйт. А берги эки жигитибиз болсо музыкалык бөлүмдө. Жоголгондордун жансыры китеби окурмандардын арасында ар кандай талаш тартыштарды, кызуу талкууларды жараткан. Мен окуганда биз аябай обсуждение кылдык да, бул жөнүндө негизги идея эмне жөнүндө, эне жөнүндөбү, сүйүү жөнүндөбү деп. Эне жөнүндө десек, бул эки баласын Якутияга таштап, эки баласын алып кетип атат. Балдарына көргөн камкордугу гана деп. Бир баласыны Надяны төрөп таштап коюп атат. Анан сүйүү деп ойлодук да эмес. Студенттер айтып атпайбы, Якутия бул жерде эле болуп иштеп барып атпайбы бизге, тез эле кетип калат эмес беле эже. Эмне үчүн 10 жыл жүрүп калды деп. Каты жетпей атты да. Биз эми союзду көргөн киши катары мен айттым, биз 15 союздук республика бир мындай муштун болуп жүргөнбүз депчи. Азыркы учурда мына мектептин окуучулары, андан тышкары студенттерибиз дагы китеп окуу маданиятына көндүмдөрү жок болуп атат деп атышат. Анан ушул жаатта ушул балдардын китепке болгон кызыгуусун арттырууда биз бүгүнкү ошо поэтикалык кече өткөрдүк элек. Анан бизде ошо Якутиядан келген якут жазуучусу Нина Егоровна, анын китеби ошо жоголгондордун жансыры аттуу китебинин бет ачары болду, Кыргызстандагы бет ачары. Бул китеп ошо Кыялбек Акматов профессор тарабынан которулган. Анын негизги максатыбыз бул ошо студенттердин арасында ошо окуу көндүмдөрүн калыптандыруу. Анан азыркы учурда эң негизги проблемабыз окуп жана түшүнүү. Анан бул жерде мына студенттерибиз жогорку деңгээлдеги ушул көндүмдөр калыптанганын көрсөтүштү да. Ушул чыгарманын негизинде театралдаштырылган оюнду да көрсөтүштү. Анан ошол эле учурда бул жерде эми ошо якут элинин тагдыры, андан тышкары мына мигранттар деп атабыз. 15 жыл мурун ошо мигранттардын үйүндө 3 күн жашаганмын да. Ана жерде дагы ошо Орусиядагы мигранттардын тагдыры деген бир макала жазганмын да. Анан чындыгында ошол жердеги акыбал ушул китепте дагы айрым жерлеринде кездешет да. Анан бул дагы эми келечекке карай жол жүрүшүбүз керек деп атат. Мына бүгүнкү жазуучубуз айтты, эң негизгиси ошо убакытты баалай билүү деп атышат да. Кыргыз тилинде жарык көргөн жоголгондордун жансыры повестинин каармандарынын тагдыры чындыгында мурдагы союздук республикаларда жашаган көп улуттуу элдин тагдырын чагылдырган десек болот. Биз бул китепти окуп чыкканыбыз бизге калтырган таасири бул Маянын өзүнүн сүйүүсү балдары үчүн күрөшкөнү бизге мындайча айтканда көбүрөөк таасир берди деп айтсам болот. Бул ошол бир эле адамдын аркасынан көптөгөн кыйынчылыктардын аркасына учурап калды, көп тоскоолдуктарды жаратты. Ошол эжесинин айтканына карабастан Мая өзүнүн ошол сүйүүмө жетем деген максаты менен ал эки баласын башка мамлекетке алып чыгып кетип, ошону менен өзүнүн сүйүүсүнө жете алган жок. Өзү эле тоскоолдукка учурабастан анын эки баласы дагы мындайча айтканда көбүрөөк мындай оор түйшүктөрдү башынан өткөрдү деп айтсам болот. Мен алкыштын ролун ойнодум. Бул чыгарманы ойногондо мындай өзүм кадимгидей эле энеңди жоготкондой сезинип, эне менен баланын ортосундагы мамилени элестетип, мындайча айтканда эненин кадырына жете турган өзүбүзгө сала калдык. Ошол Айталдын ролун аткарып атканда апасына болгон сагынычын канча тиги ошол кусалыгын ошону сездим аткарып атып. Канчалык кыйынчылык көрдү ошол эмеси менен брачкасы менен бир тууганы менен чогуу иштеп ошол жерде тиги эки жака мындай чалынып кыйынчылыктарды ошол брачкасы менен бир тууганы менен чогуу көрдү. Ошону кантип аткарып атканда сездим. Мен бул китепти окуп чыкканда өзүм аябай эле таасирлендим. Өзүмдү Маянын ордуна да коюп көрдүм. Анткени главный роль мен болуп атам да. Маянын ордуна коюп көрүп, Мая суроолор да пайда болду да. Эмнеге Мая өзүнүн оюн сезимдеринен оюн, акыл эсин бийик койбойт? Мен эч качан сүйүүнү алдыга койбойт болчумун деген суроолор көп болду.
Ерматов атындагы Бишкек мамлекеттик педагогикалык институттун студенттери менен жоголгондордун жан сыры повестинин автору, якут жазуучусу Нина Дяшковская менен жолугушуу кечеси абдан кызыктуу өттү. Автор эки окшош элдин ортосундагы бул чыгармачылык байланыш жаш муундарга достукту жана адамгерчиликтин бийик сапаттарын үндөгө тарбиялык мааниси болорун айтты. Якутиядан келген делегаттар ооз комузда кол ойнотуп, өз кезегинде мындагыларга алар да руханий эстетикалык азык тартуулашты. Соңунда эстеликке сүрөткө түшүп, окуу жайдын жамааты менен студенттери автордон кол тамга алышты.